Бүгүнкү күнү ушул кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяга байланыштуу Баткен областынан Бишкек шаарына 57 пациент которулуп келинген дарыланганууга. Азыр эми бирөөсүнө чет мамлекеттен операция кылууга муктаж болуп турат. Ушу интернационал айылында мал багып жүрүп эле 4-төн 6-га чейин обедтен кийин күндөрү кылып атты да, баягы ваң-буң деген. Ошо менен птясы алдыма түштү окшойт, кичине оскол газы. Ошону качам десем, дагы бир келип бутума тийди да. Бутума тийгенден кийин карасам көзүмдөн кан агып кетти. Жолдун чекесине чыгып бакырып атам, элдер уже качып атат да. Жардам бергиле дейм, машиналар көп, 1-2 машина өтүп кетти токтобой. Анан укам келип калып, укам чалды, каяктасыз деди, мен ошо жолдун чекесинде жатам. Мени алып кетип басылбай калдым десем, укам келип турса, бир портер келип калды, портер менен Кулмага барып, ошол поликлиникага барып, биринчи жардам берип, кийин Исфанага барды да. Эртеси күнү Бишкекке жөнөттү, ошол Бишкектен шак келдик да азыр. Ошого азыр эми мени Турцияга жөнөтүп атат, баягыдай. Көздү биринчи очередь самесине пут алып кетти да. Путту күтсө көз кеч калат экен да. Ошого көздү биринчи алып барып ичине кылып келейик деп азыр мени жөнөтүп атат мамлекеттен. Азыр биз жөнөтүп атабыз. Ошол операцияга керек болгон баардык чыгымдардын баардын биздин министрликтин өнөктөшү Кызыл Жарым ай фонду жардам берди. Ушул учур менен да пайдаланып айтып кетет элем, чоң ыраазычылык билдирип, бул операцияны ошол жакта кеткен жолго чыгымдары, атайын ошо клиникага төлөнүүчү акчалардын баардыгын өнөктөштөрү менен төлөнүп жатат.